Москвадан Казакстанга 5 пересадка үйүңүздөрдөн барып алып кетебиз. Гүлдү чыктыгылабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Машинабыз таза жана ыңгайлуу. Сиздерди жолдо чарчатпай, аман эсен алып барып келет. Сиздердин кызматыңыздарда өз иши мыкты билген тажрыйбалуу Эрнис. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. 89 296 544 564 89 250 17 16 16. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. Бастрыкин Россиянын жараны болгон Борбор азиялык мигранттарды мобилизациялоо тууралуу пикирин айтты. Россиянын тергөө комитетинин жетекчиси Александр Бастрыкин Россиянын жарандыгын алган Борбор азиялык мигранттарды мобилизациялоо тууралуу социалдык түйүндөрдө айтылып жаткан пикирлерге кошулат. Мындай пикирин маалымат жыйында айтты. Бастрыкиндин айтымында мигранттардын саны өсүп жатат. Аны менен катар ири шаарларда алар тарабынан жасалган оор кылмыштар көбөйүп баратканын кошумчалады. Социалдык түйүндөрдө жазылган сөздү мисал келтирген Бастрыкин эл ушундай идеяны айтып чыкты. Орустар фронтто жүргөндө мигранттар биздин тылга кол салып жатышат. Эгерде алар Россиянын жарандыгын алса, анда катарга чыксын деп эл сунуштап жатат. Катарга кошулбаса, жарандык милдетин аткарбаса, анда өз жерине барса, деди. Булак бара келди. Улут аралык кастыкты козуткан деп тиктокер Каныбек Кудайбердиев кармалды. Бишкек шаардагы ички иштер башкы башкармалыгынын маалыматына караганда 2-майда сот тармактарда кармалган 1991-жылы туулган жарандын видеосу тараган. Укук коргоо кызматкерлери анын баракчасына мониторинг жүргүзүп, улут аралык кастыкты козготуучу видеолорун аныкташкан. Тийиштүү материалдар топтолуп, кылмыш иши козголду. Тергөө амалдары жүрүп жатат. Булак Назар Ньюс KG. Садыр Жапаровдун Кытайга боло турчу мамлекеттик сапарынын деталдары. Бүгүн 12-майда Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Девенди кабыл алды. Бул тууралуу ведомствонун басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, жолугушууда президент Садыр Жапаровдун Кытайга мамлекеттик сапарына даярдык көрүү, ошондой эле Сиан шаарында өтө турган Кытай Борбор Азия 1-саммитине катышуусу боюнча пикир алмашуу болду. Ошондой эле мамлекеттик визиттин жана Кытай Борбор Азия 1-саммитинин жыйынтыгы боюнча да кол коюуга сунушталган документтердин долбоорлорун иштеп чыгуунун жүрүшү тууралуу суроолор талкууланды. Мындан тышкары тараптар Кыргыз-Кытай мамилелеринин актуалдуу маселелерин, атап айтканда соода-экономикалык чөйрөнү жана Кытай Элдик Республикасынын өкмөтүнүн гранттык каражаттарынын эсебинен инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашырууну талкуулашты. Булак Назар Ньюс KG. Өзбекстандын президенттигине алгачкылардан болуп Абдушукур Хамзаев талапкер болду. Ал экологиялык партиянын төрагасы. Бул тууралуу УЗА басылмасы билдирди. Абдушукур Хамзаев 1973-жылы Сурхандария облусунун Узун районунда туулган. Самарканд Айыл чарба институтунун кийинчерээк президенттин алдындагы мамлекеттик башкаруу академиясын бүтүргөн. Анын адистеги агроном, айыл чарба илимдеринин доктору, профессор, айыл чарба өсүмдүктөрүнүн 17 сортунун жана ойлоп табууларга 16 патенттин автору, 270-тен ашык илимий эмгектердин автору. Эскерте кетсек, буга чейин Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев өлкө башчылыгына мөөнөттөн мурда шайлоо өткөрүүлөрүн жарыялаган. Булак Назар Ньюс KG. Сербиянын президенти Европа кеңештин саммитинде Орусияга каршы добуш берүүдөн баш тартты. Сербиянын президенти Александр Вучич Европа кеңештин саммитинде Россия Федерациясына каршы декларацияга добуш берүүдөн баш тартты. Бул тууралуу РИА Новости билдирди. Мен чечим кабыл алдым, анткени биз жалгыз калабыз жана Европанын жалпы чабуулдарына кабылабыз. Бул анчалык деле акылга сыярлык эмес, деди серб лидери. Вучичтин айтымында Белград антиорусиялык декларациянын кабыл алынышы менен батыштагы Сербиянын бүтүндүгүн жана бунун уставын бузушу мүмкүн экенин ачык көрсөтөт. Президент 16-17 майда ЭКНын саммитине өтө турган Рейкьявикке сапарын токтоторун кошумчалады. Вучич ошондой эле батыш башка өлкөлөрдүн аймактык бүтүндүгүнө өз каалоосу боюнча жана каалагандай мамиле жасай турганын баса белгиледи. Булак Назар Ньюс KG.